Саламатсыздарбы урматтуу биздин угармандар. Бүгүнкү биздин программабыздын коногу коомдук ишмер, философия илимдеринин кандидаты профессор Алмаз Акматалиев. Алмаз байке, сиз биздин эгемен мамлекетибизде ошо Аскар Акаевич өз кезегинде Нарын университети ачылып, ошол университетке сизди губернатордун орун басары болуп турган кезиңизде ошол университетке ректор болосуң, ушул жерди жакшылап көтөрүш керек дедиле. Ошондон калып отуруп, бүтүндөй жаштык өмүрүңүздү 18 жылды Нарынга берген мыктылардансыз. Эмне кылып атасыз азыр? Азыр эми бир эл аралык проект иштеп атам. Өтө маанилүү проект. Кыргызстандын келечегине өзүнүн салымын салган бир жакшы проект. Ошол жерде иштеп атабыз азыр. Ал проект, ал долбоор эмне иш менен алектенип атат? Кыргыздарга керекпи? Кыргызстанга керекпи? Албетте. Эгер Кыргызга жайыт керек болсо, анда ошол проект. Мынабу Бакиев менен жеке тааныштыгыңыз кандай болгон? Анан Бакиевдер кетерине 27 күн калганда сиз губернатор кылып дайындаган философ киши эми келе турган саясий агымды көрүп турдуңуз, эмне болуп атканын өлкөдө. Эмнеге макул болдуңуз? Бул сиздин мамлекеттик ишке теги мамлекеттүүлүк мамилеңизби же чын эле саясатта эч андан кабарыңыз жоктугу жөнүндө айтабы? Эми аябай кызык суроо. Мен ушу 6 жыл өттү. Мен дагы эле таң болуп келатам да, эмне үчүн Бакиевдер ошондо мени ошо губернатор кылабыз деп чечишкенин мен дагы эле чын ниетимен азыр да айта алам. Эмне үчүн ошо мага токтолушканы. Эми ал кезде чында Нарындын эли толкуп калган. Жаңы жылдан баштап эле жанагы светтин баасы көтөрүлгөндөн баштап, жанагы мегаком байсынын нерселерге жана 60 тыйын кире баштаган баштап эле 3 ай тынбай митинг болуп атты Бишкекте. Ошол кезде мен Нарын университетинин ректору элем. Анан эле чакырып ушундай сунуш кылып калышты. Ошол аппараттын жетекчилеринин бири. Мен айттым, эмне үчүн мага токтоп атасыңар? Мен мисалы мамлекеттик кызматтан кеткениме 11 жыл болуп калды. Мен азыр билим тармагында иштеп атам. Эңсеп ак эткенден так этип берчүсүн даярданып жүргөндөр деле болуш керек. Ошолордон эле жардам бербейсизби деген сөз болду. Аны койбойсуңарбы дедим. Жок, ушундай биз Курманбек Салиевичке сиздин резюмени киргизсек, бул жигит кайда жүргөн, чоң тажрыйбасы бар турбайбы деп. Мен өмүрүмдө Бакиевди бир эле жолу көргөм. Мен ошондо губернатордун орун басары болуп турганда киши 94 же 95 жыл болуш керек. А киши мамлекеттик мүлк фондусунда орун басары болуп төрөгөн. Ошондо бир жолукканбыз. Башка мен эч кандай мамилем да жок. Анан мага ошондой сунуш кылганда мен айттым, жок, Курманбек Салиевичке жардам бериш керек болуп атат. Сөзсүз жардам бербесеңиз болбойт, акыбалды көрүп атасыз деп эле мындай ачык сүйлөшүштү да мени менен. Анан мен айттым, мен ошондо ноябрда, 2009 жылдын ноябрында өкмөттүн премьер-министрдин буйругу менен кайра Нарын университетине дагы 5 жылга ректор болуп мени дайындашкан. А кезде уже дайындап калышкан. А мен айттым, эгер ушунчалык эле Курманбек Салиевичке жардам бериш керек болсо, мен чоң коллективди башкарып турам, ошол жерде отуруп деле жардам берейин десем, ошондо мага баягы муштумда эле катуу тийген бир сөз айтышты. Кандай? Алмаз байке дешти, сиз азыр биздин сунушка макул болбосок, ректор болуп иштей берем деп ойлоп атасызбы деди. Мен ошондо түшүндүм, бул өтө мындай орусча айтканда серьезный нерсе экен. Коркуп туруп барган экенсиз да, Жок, корккон деле жокмун. Мен айттым, обед убактысы болуп калган, мен айттым, менде бир туугандар бар, үй бүлө бар. Бул чоң кадам, саясий кадам. Ошон үчүн мен акылдашышым керек дедим. Анан ак үйдөн чыгып үйгө барып, анан бир туугандарымды үйгө чакырдым да айттым, ушундай сунуш болуп атат. Эмне кылайын десем, бир тууган агам айтты, Алмаз, ушуну бир ойлонуп көрбөйсүңбү, бул бийликтикке ашып кетсе 3 ай калды деди. Ошондо 7 март болчу. Анан мен айттым, ушундай болуп атат.
десем, анан акылдашып 1 саат талкууладык бир туугандар менен, достор менен. Анан ошондо айтышты, эми Алмаз, бара бер, сен эми Бакиевке иштегени барбайсың да, сен өз элиңе, нарындыктар үчүн иштейсиң, ошол жерге тажрыйбаң бар, башыңан өттү көп нерсе, азыр дагы толуп турган кезиң, эми 3 күн болосуңбу, 3 ай болосуңбу деп туруп анан батасын берип кетишкен. Мен ошон үчүн гана макул болдум. Мен мисалы Бакиевдин частный фирмасына барган жокмун да. Менде ушундай сезим дагы эле жүрөт азыр. Демек жообун тапкан экенсиз да, эмне болгон күндө дагы. Сиз Казак университетин бүткөнсүз, философия факультетин. 26 жашыңызда илимдин кандидаты болгонсуз. Анан президенттин аппаратында иштегенсиз. Ошол кезде Аскар Акаевичтин кадр тандоо, айрыкча президенттин аппаратына, билим берүүгө, саламаттыкты сактоодо, деги эле кадр тандоодо эмнегедир илимдин кишилерине басым койгон. Бул өзү илимдин кишиси болгон үчүнбү, же ошол кезде ошол илимдин кишилери өтө керектүү болгонбу? Эми мен азыр мына ушунча жыл өткөндө, мен азыр ойлойм да, ошол Аскар Акаевичтин бийлигин бир 2 этапка бөлсөк болот да. Мен жеке баамда ошо 90-жылдан 2000-жылга чейин, өзгөчө 95-жылга чейин, 2000-жылга чейин. Ошол кезде чыныгы жаштар келген. Чыныгы мындай күйүп пышкан, Кыргызстан үчүн мына СССР жаңы эле урады, ошонун арасында биз да бар экенбиз азыр ойлосом, бир топ жаштар. Ошол кезде эмне үчүн илимден, эми мен айта албайм, илимден көп кишини тартты деп, бирок өзүнүн чөйрөсүнө жараша, андан тышкары ошол кезде мындай бир стратегиялык ой жүгүрткөн адамдар керек болуп калдыбы деп ойлойм да. Себеби жаңы эле СССР урап, ушундай бир кыйын акыбалда болгон да. Азыр сиз суроо берсеңиз, мен бир нерсени эстеп атам. Мени ошол 90-жылы декабрда Аскар Акаевич жаңы эле шайланган 2-3 ай болгон. Эднан Өскөнович Карабаев биринчи аппарат, президенттин аппаратын жетекчиси звонок этип калды, телефон чалып, мен анда билим берүү министрлигинде иштечүмүн, бөлүм башчы болуп. Анан мага айтты, Аскар Акаевич сени чакырып атат, саат 2-де келип кет деп. Бардым, барсам, азыр өкмөт отурган имаратта отурушчу. Ак үйдө болсо ЦК партия бар, компартия бар. Аякта Аманбаев отурат, өзүнүн желдеттери менен, раматылык. Анан кийин Аскар Акаевич столунан тура калып, адаттагыдай учурашып, анан отуруп, мына бир 5-7 мүнөт сүйлөштүк. Анан ошондо айтты, Алмаз, мен сени академиядан билем, себеби ал киши вице-президент академия болуп жүргөндө, мен академиянын комитет комсомол секретарь болуп иштегем. Тыкыз ошондо байланышыбыз бар эле, баягы комсомолдук уюмдун жетекчиси катары. Анан айтты, мен эми өмүрүмдө ойлогон эмесмин дейт, президент болуп шайланарыма. Анан шайланып калдым, Кудайдын немеси экен, буйругу экен. Анан эми президентке аппарат керек экен. Ошон үчүн мен азыр жаш жигиттерди, кыздарды чакырып атам. Баягы кичине мындай анча-мынча тажрыйбасы бар, бирок негизи мындай орусча айтканда желаниясы бар. Мындай бир иштейм, оңдойм, Кыргызстан эгемендүү болуш керек деп күрөшүп жүрөсүңөр, мен аны да билем деди. Анан ошондорду чакырып атам, макулсуңбу чакырсам аппаратка деди. Мен албетте айттым, эми Аскар Акаевич, рахмат, эми сиз чакырып атсаңыз кантип жок дейм деп. Анда сүйлөштүкпү деди, сүйлөштүк деди. Коштоштук, мен эшикке чейин жетип, анан кайра бурулуп сурадым. Аскар Акаевич, сизге бир суроо берейинби десем, бере бер деди. Мен эмне иш кылам дедим. Десем, ошондо көз алдымда турат. Мынтип башын көтөрүп туруп, хочешь честно деди. Дагы десем, не знаю деди. Эднанга барсаң, бир отделдерди жасап атат. Анан кийин ойлосом, чын эле президент жөнүндө мыйзамдан башкары Кыргызстанда эчтеке жок экен да. Конституция жок. Жаңы эле СССР иши урай элек. Ак үйдө отурушат. Ак үйдө отурушат, компартия бар. Анан кийин чынында ошол кезде Аскар Акаевич баягы өзүнүн жанына бир мындай бир ишенген адамдары дейбизби, жаш жигердүүлүү, активныйраак, ал киши эми баягы компартияда өзү да иштеп, ал системанын дагы оңун дагы терсин дагы жакшы түшүнгөн адам болгонбу деп ойлойм да, иликтеген, баамдаган адамбы деп азыр ойлойм да. Анан иштеп калдык. Эми кадр саясаты, мен дагы бир жолу айтайын, 2000-жылга чейин менин оюмча эл деле Аскар Акаевичти мындай жакшы эле кабыл алган. Биринчи шайлоосу деле абдан таза, ачык өткөн.
маселенин баары ушул 99-2000 жылдары бузулду деп айта алам да. Себеби ошо кезде мына мен өзүмдүн немемде деле билем, ошо кезде кандайдыр бир мындай башка кыймылдар башталды. Мына Менго региондо жүрөм, ошондо мени менен эле ошо кезде президенттик аппаратта иштегендер менден пара сураган күндөрү болду. Чогул иштеген балдар мына бүгүн дагы ошолор бийликтен кетиши элек иштеп жүрүшөт. Мен ошондо баамдадым да, уже болбой баратат деп. Ошон үчүн анан мен ошол 99-жылы Нарын университетинин биринчи ректору Жанат Медетович Бишкекке кетти. Жамангулов анан Аскар Салымбеков жан губернатор болуп келгенде мен айттым, Аскар байке, мен жакшы иштеп бердим. Мен ошол билим системасынан келдим эле, ошо билим системага кайра кетейин деп анан Нарын университетине. Ушундан билимсиз эле. Негизи эле башынан билим системасында келатасыз. Сиз бүгүнкү Кыргызстанда билимдин мурдагы акыбалын, азыркы акыбалын, келечекте эмне болоорун баары бир иликтеп жүргөн кишисиз. Бүгүнкү билим системасына чоң бийик трибуналардан акыбалы айтылып, жакында эле билим берүү министри кетүүгө аргасыз болду. Эми ал өзүнүн арызын жазды, жана башка деп бир партиялык нерселерге такап атат, бирок чынында ал киши бир күн мектепте иштебеген, өзүнө эле жеңилдик болду окшойт, кетти. Деги эле билим системасынын бүгүнкү акыбалы, анан ушул билимдин башына сөзсүз билимди мыкты түшүнгөн киши керекпи, же ар жак бер жакта мыкты жоро жолдошу иштеген менеджерлер керекпи? Бул өтө татаал суроо да. Өткөндө Facebook'та бир статьянын тегерегинде бир чоң талаш тартыш болуп кетти. Мен дагы баягы активдүү Facebookчу катары чала була катышып калдым. Ал жерде маселе мындай турат да, Советтер Союзундагы билим системасы укмуш жакшы болчу. Азыр болсо өлдү деген темада мындай кыскалап айтканда. Анан эски адамдар жазып атат, укмуш болчубуз, сонун болчубуз, мындай болчу деп, азыркылар жазып атат, азыр Америкада окуп атабыз, Европада окуп атабыз деп. Мен дагы анан жазып койдум. Мен айттым, туура СССРдын убагында өзүнө жараша ошол системага, ошол системаны мындай кармап турган, ошол системага керек билим системасы бар болчу. Анан ушунчалык эле мыкты мамлекет болсок, ушунчалык эле билим системасы Советтер Союзунуку укмуш дүйнөлүк стандартта болсо, мен айттым, андай мамлекеттер эч качан ыдырабайт. Билим системасы жакшы мамлекет эч качан ыдырабайт. Эгер Советтер Союзу ыдырап кетсе, анда билим системасындагы ошого салымы бар. Анда кошумчасы бар ошол СССР ураганына. Баягы тоталитардык системаны камсыз кылган жакшы система бар болчу, билим системасы. Азыркы система эмне болуп атат? Мен баягы азыркы биздин билим системасын немеге элестетем да, бир адам үйдөн чыгып, жумушуна кетип, бирок ошол үйдөн чыгып кеткен, бирок жумушуна жете элек да. Биз жолдобуз. Жетебизби? Буюрса жетебиз. Бирок азыр биз кичине баягы ориентирди жоготуп койдук. Азыр өзүбүзгө өзүбүз суроо берип атабыз, жумушубуз кайда эле? Үйүбүзгө кайра кайтсакпы деп, үйгө кайтсак баары бир жумушка барыш экенин түшүнүп атабыз. Ориентирди жумушунан чыккан киши өзү табыш керекпи, же бирөөлөрдүн жардамы керекпи? Албетте өзүбүз табышыбыз керек. Биздин билим системасы, негизи эле биздин Кыргыздын келечеги, Кыргызстандын келечеги кыргыздардан башка эч кимге кереги жок. Эч кимге кереги жок. Биз жакшы болсок дагы, жаман болсок дагы биз өзүбүздү өзүбүз күнөөлөшүбүз керек, жана өзүбүздү өзүбүз макташыбыз керек. Эгер жакшы болуп кетсе. Иттин уулу байгара деле, кечирип коюңуз, суроо айтсам, илимдин кандидаты, илимдин доктору, кийинкисине бир жасап коелук, жактап коелук деген. Деги эле илимдин жанагы кадырынын кеткендиги. Бул сизге тиешелүү эмес, бирок эмки чекте докторлукту жактабай эмне кылып жүрөсүз? Албетте мага да тиешелүү. Мен өзүмдү илимдин доктору болууга татыксыз деп эсептейм. Себеби мен илимден алыстап кеткен адаммын. Мен илимди баягы Алмаз доктор наука экен деп студенттерге же болбосо неберелериме мактанайын деген эч бир оюм жок.
анан илимдин доктору деген бул улуу наам, өтө бийик наам, ага татыктуу болуш керек. Мен деле мына канча жыл ректор болуп жүрдүм, 2 университетти башкардым. Мен деле чампалап туруп докторлукту жактап койсом деле болмок, бирок мен ойлойм, журналисттерде дагы, саясатчыларда дагы баягы ички мындай тормуз болуш керек да. Ички табу деп коет, философиялык терим бар. Табу деген бул кокой бул болбойт. Өзүңө өзүң критик болушуң керек. Өзүңдү өзүң ооздуктай алышың керек. Өзүңдү өзүң ооздуктаганды аябай жакшы сөз таптыңыз. Өзүңдү өзүң ооздуктаган бул табу деп коет. Психологиялык, социалдык психологиялык термин да. Мен ойлойм, тилекке каршы азыркы көп окумуштууларда ошол ички тормузу жок. Алар тышкы бир максаттарды коюп, бирөө мактанам дейт, бирөө мансап табам дейт, бирөө дагы бирдеме менен анан чампалап, анан докторлугун эптеп-септеп же кандидаттыгын эптеп-септеп жактап алып, анан кийин эң негизгиси эптеп жактаган кишини 2 жылдан кийин карасаң уже көкүрөгүн койгулап, мен доктор наукмун, менин үчүн байкабайсыңар, менин үчүн баалабайсыңар деп анан кийин гестерге жазып жүрөт да. Анан эксперт бол. Мен ойлойм, негизи эле бул жалаң эле окумуштуулардын эмес, негизи эле баягы кыргыздын интеллигенциясынын бүгүнкү абалы деп ойлойм. Эмне болгон күндө дагы биз абдан активдүү социалдык бир активдүү элбиз. Конституцияны өзгөртөбүз дегендер бир тарапта, өзгөртүлбөйт дегендер бир тарапта. Ушул боюнча өткөндө бир интервьюңузду көрдүм. Ушул 2 ойдон башка да ой болуш керек да деп. Ошол 3-чү ойдун ана башында сизсизби? Мен эми ана башында менмин деп деле эсептебейм, ана башы болгум да келбейт. Негизи эле азыр мен ушул конституциялык реформа боюнча, мына коалициянын таркашы боюнча дагы мен окумуштуу саясат таануучу катары дагы, анан мурунку мамлекеттик кызматкер катары да албетте өз оюм бар, пикирим бар. Кээ бир нерселер ошол реформаны жасап аткандар менен төп келишет, кээ бир көз караштар төп келишпейт. Эми бул турмуш да. Бирок ушул коалиция ушундай ыдырап кеткенинин бир баягы окумуштуу катары мени бир чети кубандырды да. Себеби биринчи жолу мына 5-чи чакырылыштагы жогорку кеңеште, анан 6-чы чакырылыштагы чынын айтканда мындай жигердүү оппозиция болгон жок. Өзгөчө ушул 6-чы чакырылышта бүгүнкү мына иштеп атканда. 2010 жылкы революциянын көп факторлору жана көп максаттары бар болчу. Ошонун бирөө оппозиция көчөдө эмес, аянтта эмес, парламенттин ичинде болуш керек деген бир аруу максат бар болчу. Акыл эсти. Алар ошол жерде чоң күчкө айланып, эффективдүү оппозиция болуш. Себеби демократиялык коомдо кээ бир убакытта, кээ бир заманда, кээ бир жагдайда башкарып аткандардан сырткары ошол башкаруучуларга оппозиция болуп аткандардын мааниси көбүрөөк болот. Баалуулугу мүмкүн көбүрөөк болот. Себеби алар ошону оппонировать этип, башка жолду сунуштап, башка программаны сунуштагандарды биз сыйлабай келебиз да. Ошон үчүн биринчи жолу азыркы коалиция Иса Өмүркулов жарыялаганда эле мен кубандым. Мен айттым, биринчи жолу баягы капристе муну менен сүрөткө түшүп турсуң, жылкың мынча турат же мынча турбайт деген шылтоолор менен жеке бир себептер менен эмес, мындай саясий баалуулуктар, саясий көз караш, Кыргызстандын стратегиясы, биз кайда баратабыз, биз ошого жетебизби, кандай мамлекет болобуз деген чоң мындай бир орунтуу бир маселелердин тегеретесинде болгону мен жактырды да. Экинчиден, мен аябай ишенем, азыр кандай гана көпчүлүк, коалициялык көпчүлүк болбосун, парламенттик азчылык дагы биригиш керек. Алар жөн эле азыр баш айланып калды. Көпчүлүктө жүргөнү конституцияга каршы, азчылыкта жүргөнү тескерисинче макул, баш аламан. Андай болбош керек парламенттик мамлекет. Башкача айтканда, идеялык, баалуулук
соттун негизинде коалиция тараганы мени саясаттануучу катары кубандырат. Анан эми бирок аябай кыйын маселе, эми албетте азыр эми баягы ички мазмунуна кирбейли, ал жерде көп нерсе бар. Мисалы 30, мен ачык эле айтайын, мисалы 30-35 өзгөрүү болуп атат. Ошонун bir 15-16'da men makулмун, 15-16'da makul эмесмин. Адам катары, инсан катары. Мен референдум караганда эмне деп жооп беришим керек? Себеби менде тандоо жок. Мен же бар же жок деп жооп беришим керек. Референдумдун мааниси, маңызы ошондо экен. Ошон үчүн мен ойлойм да, эмне үчүн ушуга чейин түшүнбөйм, депутаттар жанагы референдум жөнүндө мыйзамды жаңы кабыл алышты. Ошондо бир эле статья керек болчу. Канча суроо чыкса, канча өзгөртүү кирсе, только конституцияга тийиштүү гана референдум деп койсо деле болмок. 30 сурообу 30 беренеге өзгөрүүгө да ар бирөөнө макулмун, макул эмесин деп чыгарып койсо, ошондо толук мен өзүмдүн оюмду коркпой, үркпөй барып, макул дегенме макул деп, жок дегенме жок деп добуш бермек. Бирок андай мүмкүнчүлүк бербей атпайбы. Ошон үчүн албетте бул мүмкүн референдумдун баягы мыйзам чыгаруунун жолу да бул референдум. Мүмкүн өзгөчөлүк ошондордур, мүмкүн эл аралык тажрыйба ошондойдур. Бирок эми биз эл аралык тажрыйба менен кетпей эле Кыргызстан өзүбүздүн эле жолубуз менен кетип атпайбызбы? Конституциянын өзгөрбөгөнүнөн жон терибизде эчтеке сезбей атпайбызбы? Bu da mesele var albatta. Эми конституция түз эле жоон террористтен сезген конституция менин оюмча мүмкүн эмес. Дүйнөдө жок болуш керек. Маселе ошол конституцияга ылайык мыйзамдарды жазыш керек, кабылдаш керек. Анан эң негизгиси конституция болобу, жөнөкөй мыйзам болобу, аны аткара билиш керек да. Бүгүнкү күндө канча деген мыйзамдар жөн эле кабыл алынып атат. Кээде талаш тартыш менен кабылданып атат, бирок аткарганга келгенде проблема болуп атпайбы? Ошон үчүн эми бул баягы өсүп бараткан демократия үчүн бул мындай нормалдуу эле нерсе болуш керек, кадыресе эле көрүнүш болуш керек. Мына өтүп аткан жумада Евгений Примаков жөнүндө орустардын каналынан жакшы документалдуу фильм болду. Орусча «Я твёрдо решил» деген Евгений Примаков деп. Бул киши мындай билинбеген кыргыздар үчүн балким мындай бир жабык фигурадай көрүнгөнү менен абдан шундуктуудай сапаттык, адамдык сапаттык жетекчилик, кылдат мамилелерди шундуктуудай ачып берген экен. Бир караганда абдан жөнөкөй киши. Мисалы, лидердин кайсы гана тармакта иштебесин, мына бул киши илимдин кишиси экен, флотто кызмат кылып аскерге барам деген экен, андан болбой калып дипломатияга өткөн экен, андан өкмөткө келди, анда кайра чабуулга, ички разведкага барышты, тышкы разведкага. Мына ушундай иште абдан жөнөкөй жагын, анан элге кызмат кылуунун өзү үчүн көрсөткөн принциптерин жакшы көрсөтө алды да. Балким биз лидерлерден көп нерсе көз каранды экенин билип, бирок ал лидердин ошол тармактык жагын өздөштүрүүгө шарт түзбөй атат. Анткени лидерден көп нерсе көз карандыбы? Албетте, албетте. Сиз эми Маркс, Энгельс, Ленинди чагып окуган кишисиз. Биз качан бул нерсеге жетебиз? Сиз өзүңүз тарыхчы эмессизби? Ошон үчүн тарыхтан билесиз да, баягы орусча айтканда роль личности в истории деген. Муну эч ким жойгон эмес. Азыр дагы эч ким жое албайт. Сөз түрдө ошол жеке инсандык касиеттерден, сапаттардан кээде мамлекеттин тагдыры. Мына Путинди алыңыз, Ельцинден кийинки, бүгүнкү Эрдоганды алыңыз, башкаларды алыңыз, Назарбаевди алыңыз, Каримовди алыңыз. Бардык жерде эле мындай бир башкача адамдар отурат да. Анан кийин мындай да алар биздин мамлекетте эмес, ошон үчүн аларга суктанып атабыз. Мен суктанган жокмун. Мен алардын ошол мындай уникалдуулугун айтып атам. Ал жакшыбы, жаманбы, чын айтканда мага баары бир, себеби мен Кыргызстандын атуулумун. Аны казактар, өзбектер, орустар баамдап алсын. Бирок менин жеке пикиримде биз мындай бир лидердин мындай баарына жаккан формуласын чыгара элекпиз. Муну илим дагы, дүйнөлүк тажрыйба да чыгара элекки, чыгара албайт болуш керек. Бирок мен бир нерсеге ишенем. Мындай топтомолок,
баарына макул болгон, эч бир мындай кыргызча айтканда чымыны жок, мындай бир өзгөчөлүгү жок, өзүнүн пикири жок киши эч качан президент боло албайт, эч качан лидер боло албайт. Мен ушуга ишенем да. Мүмкүн ошол касиеттери мындай элге кээде жакпай да калышы мүмкүн. Бул кандай бир оройбу, же болбосо тескери мындай неме. Майрамда сынайды. Бирок ошо чымыны бар адам гана. Мындайча айтканда мүмкүн мындай тырмакчада алганда зөөкүрчүлүгү бар адам гана президент, анан лидер, ээрчите алат да элди. Ушундай адамдар болот. Тарыхта да ошондой. Анан эле сеники да чын, меники да чын деген адам чанда бирдемеге жетишет. Анан баягы менеджердик касиеттен сырткары дагы мындай бир жеке тазалык керек. Жеке мындай бир позиция керек. Ал позиция мүмкүн калың элге биринчи убакытта башында жакпай да калышы мүмкүн. Себеби лидер деген мындай элге башында жакпаган реформаларды, баягы орусча айтканда непопулярный деп коет го, ошондой реформаларды өткөргөнгө мажбур болот мүмкүн. Анан мындай да биздин проблема ушундабы деп ойлойм да кээде. Баягы реформаларды, чыныгы реформаларды, мына Пиночетти алыңыз, башкаларды алыңыз. Чыныгы реформалар ошол эле Ликуан, чыныгы реформаларды диктаторлор жасаган. Себеби алар ошого ишенген, өзү диктатор болгон, элди теңин коркутуп, теңин ынандырып, бирок өзү көргөн биз каяка баратабыз. Калың эл аны түшүнбөйт, бирок 5-10 жылдан кийин мүмкүн түшүнөт. Ушундай масштабтуу адамдар болгон да тарыхта. Ошон үчүн лидер деген бул чоң тема. Анда ынандырасыз, бул 31-нде президенттин берки тарапка айткан сөзү чындык ойдо да, тойдо да айтылса, баары бир чындык да. Жок, чындык, бирок чындык бул Алмаз Шаршеновичтин позициясынан айтылган чындык да. Берки тарап ага макул болбой атпайбы? Бул туура эмес деп атышат. Себеби убактылуу өкмөттүн кандай гана чечимдери болбосо, ошого түздөн түз бардык мүчөлөрү жоопкербиз деп атышпайбы? Бул коллегиалдык орган болгон да. Убактылуу өкмөт деле. Ошон үчүн эми бул өзгөчө тема, бирок кандай болгон күнү дагы мисалы мен үчүн, жөнөкөй инсан үчүн ушундай окуялардын ушундай өнүгүшү, ушундай уланышы мага ачык айтканда жаккан жок. Себеби андай болбош керек. Ошол 7 апрелде болгон окуябы, башка күндөрбү, ошол жогорку бизди жетектеп аткан адамдар, ал убактылуу өкмөт деп аталды ошондо, башкача аталат беле. Бирок ошолор мындай бир жоопкерчиликтүү, анан кийин ошолор эмки президентке чейин да биримдиктүү туруп турса, мүмкүн ошол 7 апрелдин баалуулуктары дагы эле сакталып калмак. Азыр болсо 7 апрелдин баалуулуктарын жок кылып коюшту. Өзлөрүнө өзү проблема түзүп коюшту. 2005-жылкы марттагы революцияны дагы указ менен жокко чыгарылды да. Ошол сыяктуу өзлөрү дагы өзлөрүнүн жолуна ошону баратканын сезбей атат. Менимче Конституция жоголуп кетсе деле өткөндө Турсунбек акын айтты, эми жоголуп кетсе деле айтпай эле жарыя салбай деле коюшса болмок экен, уяттуу болдук деп. Анын сыңарындай Эми Конституциянын жоголгону боюнча мен мисалы макул эмесмин. Ал эч жака жоголгон жок. Ал бул суроонун коюлушу өзү туура эмес. Анан кийин баягы мындай күлкүң келет да, жогорку кеңеште ушунчалык биз шайлаган депутаттар отуруп алып, баягы эң ушундай серьезный вид алып ошонан каякта ким катып алды, ким кытып алды деген сөздөрдү айтып аткан. Ал эч жака жоголгон жок. Алардын өзлөрүнүн декретинде турат, эч ким кол койбойт деп. Себеби бул элдик референдум болгон. Анан ошол кезде негизи эле туура отунбабан эч ким шайлаган эмес. Ал ошол институт катары кирген деп азыр түшүндүрүп атышпайбы? Анан кийин ошонун баарын түшүнүп туруп эле, анан булар мындай да эң мени өкүнткөнү, ошо бири-бирине баягы суу куя берип, анан баягы бирөөнү жамандап аткан же болбосо бирөөнүн бир былыгын чыгарып аткан адам өзүм жакшы көрүнүп атам деп ойлогондун өзү туура эмес. Бер жактагы кишиге. Бул абийирин ачкан киши дагы, аштырган киши дагы мага шайлоочу катары экөө тең менде туура эмес, терс нерсени калтырып атат.
Ошондо эле элдин арасында деле ошондой. Анан буларың баары эле болбой калган турбайбы? Буларың баары эле акмак турбайбы? Деген ушу сыяктуу мындан да курчураак сөздөр айтылып кетип атпайбы? Ошон үчүн баягы бири-бири менен мындай мырзалыкта разборка деп коет. Мырзалык керек да, туурабы? Уже разборщик деген сөздөрдү депутаттар өзлөрү киргизбеди. Ошо мен да ошону колдоп коеюн. Булар внутренний разборкасын мындай элге чыгарбай эле өзлөрүнчө чогулуп алып туруп, анан өзлөрүнүн менен тилип алып, анан нерсе деле болмок. Эмне болгон күндө дагы мезгил өзүнүкүн алат. Саясатта айрыкча ал кичине катуу алышы мүмкүн, мезгилде өзүнүн боекторун киргизип. Эгерде биз 2010-жылы иллюстрация мыйзамын кабыл алганыбызда, балким сиз да ошого кабыл калмаксыз. Мен ушу суроону ушу 6 жылдан бери өзүм берип келатам да. Мен көрүп атпаймынбы? Баягы саясат таануучу катары биздин элит алмашпай атат. Баягы маселе башка жаңы жүздөрдө эмес, жаңы көз карашта, жаңы идеологияда, жаңы баалуулуктарда. Азыр парламентке канча жаш жигиттер келди, алар деле баягы эле ой жүгүртүү, баягы эле көз караш менен келип атышат тилекке каршы. Себеби алардын үстүндө эжелери, байкелери турат, партиялаштары, аппаратташтары дегендей. Шопурлары. Анан кийин эң негизгиси мен ойлойм да, ошондо азыр ушу 6 жыл өткөндө мына Топчубек Тургуналиевдин командасы ошо иллюстрация мыйзамды даярдап, чуркап, бирок кандайдыр бир себептер менен өтпөй калды. Мен азыр артка ошол 6 жылга кайра чегинип, азыр ойлойм да, ошондо мүмкүн 2010-жылы кандай болсо да кабыл алыш керек болчу. Ошо мыйзамдычы. Өзгөчө мына укук коргоо органдары, соттор, милиция, КГБнын иштегендер адамдар, ушу сыяктуу жетекчилер. Мүмкүн областты жетектегендерди деле кошуп койсо болмок, мүмкүн, да? Мен де ошол мыйзамга туш келип калсам, эми оокатым өтмөк. Мен уже мамлекеттик кызматкер болбойт экенмин, саясатчы боло албайт экен деп туруп, мен өзүм профессор катары бир университетке барып сабак берип иштей бермекмин. Мүмкүн ал өзүмө дагы өлкөгө да жакшы болмок мүмкүн. Туурабы? Бирок азыр кеч болуп калды. Азыр кеч болуп калды деп ойлойм, себеби азыр ошол мыйзамды кабыл албаганга дагы бир муун келип калды да. То есть ага бут тоскон, ага макул болбогондордун саны көбөйдү деп ойлойм. Себеп? Ошон үчүн. Себеби ал кабыл алганда анда Отунбаевдин убактысын кошуш керек. Анда Атамбаевдин да убагын кошуш керекпи? Же кошпош керекпи? Кошуш керек. Кайдан баштайбыз? Кайсы президент убагында иштегендер иштеш керек? Бул чоң дискуссияга айланып кетет дагы, чечим кабыл албайт. Ошондо коомдук пикир толугу менен ошол мыйзамда болчу. Мыйзамды кабыл алганда болмок деп мен күн өткөн сайын ошого ынанып келатам да. Ушул Акаевдин системасынан бери эле, мисалы, макул алар элге атпаса, жанагыдай иштер жазабаса Бакиев сыяктуу, бирок моралдык түрдө жана өзүңүз айткандай аппараттан эле бизден сурай баштаган деген моралдык жактары да бар да, мисалы, көзгө көрүнбөгөн. Ошондон башташ керектир балким. Анан жанагы конституцияны колдогондор өзгөртөбүз деп, өзгөртпөйбүз дегендер, анан 3-чү топ жөнүндө сөз анда санда мекенчилдердин арасында, анда санда билим берүү системасында жүргөндөрдүн арасында, ой жүгүрткөн журналисттердин арасында жүрөт бул ойчу. Эмне үчүн биз тигил бул тараптуу эле карай беришибиз керек? 3-чү ой да бар да деген. Балки ага дагы убакыт керектир, Албетте, эми баягы кыргыздын укмуш жакшы сөзү бар, баягы сааты чыгыш керек деген. Бул мындай философиялык нерсе, сааты чыгыш керек. Анан кийин мен азыр эстеп кеттим, убагында Маркстан сураган экен, жанагы возрождение, кайра жаралуу заманында 15-чи, 16-чи, 17-чи кылымда баягы церковдун догматы болуп баарын кармап турган орто кылымдардан кийинки кылымдарда эмне үчүн ушунчалык көп адамдар искусстводо болобу, саясатта болобу, художниктер, Леонардо да Винчи баш болуп, скульптура, жазуучулар, акындар чыккан экен, толкун чыкканда, ошондо Маркс мынтип жооп берген да, баягы орусчасы мындай, просто эпоха нуждалась в таких людях дейт. То есть замандын артында улут эл ошондой адамдарга суусаш керек. Куса болуш керек. Куса болуш керек. Анан талап
анан Самаш керек. ошентип анан коомдук пикир, улуттук көз караш, баалуулук болуп келип анан кийин баары бир ошондой масштабтуу адамдар чыгат. Мен ишенем. Чың алуу керек экен да, по сценарию. Албетте чың алуу керек. Анан кийин эң негизгиси баягы коом ошого даяр болуш керек да. Биз азыр мен өзүмдүн баягы кээде студенттер менен жаштар менен көп чогулам, аларга айтам. Алар сурап атат да, мындай биз качан келебиз деп. Мен айтып атам, бийликти бербейт, бийликти алат. Шайлоо жолу менен алыш керек. Катышкыла шайлоого. Жеңесиңер. Силер өзүңөрдүн жеңиңерди, силер бизде эмес, өзүңөрдүн жаштарыңарды ичте албай атпайсыңар деп атам. Туурабы? То есть башкача айтканда, жол болсо мына аялдар аз болуп атат дейт. Аялдар да катышсын. Аялдарды өзгөчөлөткөн дагы менин оюмча туура эмес. Бул баягы булар деле инсан, граждан катары ушу сыяктуу. Ошон үчүн мен ойлойм, баары бир ушинтип бул эми биз өтө кызык заманда жашап атабыз, кыргыздар, Кыргызстанда. Чарчабайсың, уктабайсың, себеби ушунчалык кызык, өзгөчө мага окшогон баягы окумуштуу, чалыш адамдарга өтө кызыктуу да, себеби сенин оюң бир немени изилдеп атсаң, мисалы парламентаризм жөнүндө бир туруп эле Кыргызстандын саясаты тескери жакка кетип калып атат, анан өзүң маң болуп, анан каара китепти каса баштайсың. Мына биздин парламентаризм кайсы башка дүйнөдөгү эмнеге окшош болду экен деп. Аны изилдеп, мынага жакындаптыр, мондай өзгөчөлүктөр бар үчүн десең эле кайра дагы бир нерсе болуп кетет. Ошон үчүн окумуштуулар үчүн дагы өтө кызык заман деп ойлойм. Баягы изилдеп жүргөн мамлекеттик башкаруу системасын, конституционисттерге, юристтерге кызык эле заман деп ойлойм. Эми кызык келатат окшойт, анткени коалиция эми өзлөрүн такташат, анан жергиликтүү шайлоо болот, аны менен алек болот. Анан буюрса жаздын алды менен парламентке дагы референдум болуп калса, жаздын алды менен парламентке шайлоо башталат. Эмнеси болгон күндө дагы 17-жыл кыргыз саясий тарыхында мындай бир саналуу, мындай бир жакшы иштерге кадам жасоонун жылы болсо деп ойлойм мен тарыхчылардан. Анткени биз мына 2005-тен бери эле өлкөнү башчыларга болгон мамиленин, саясаттын, андагы саясий күрөштөрдүн биз ош кыйшына кабалып келатабыз. Ал чоң ойлорду өзүнө камтыйт. Бирок эгерде биз 17-жылы туура шайлап, салыштырмалуу дейинчи, туура шайлап бир тазараак дейликчи, таза кишини издеп, кыргызга жакындай жалпак тил менен айтканда, эми кечирип коңуз, бир аял бар, бир машинеси бар, болуптур, жакшы үй болсун, бала бакырасы Кыргызстанда болбосо да четте окусун. Биз буга да көнө баштадык азырчы. Мына ушундай бирок жүрөгү таза, албайм жебейм, мамлекеттин казынасына кол салбайм дедирттирип бир манастын атынан ант берип атышпайбы, уялбай этпей эле. Ушундай кишини кыргыздар болуптур, президент Мураскерди чыгарса эле биз тапырап аны басып жатып калышыбыз ыктымал. Эртең эле бунусу жаман, анысы жаман деп. Эл ошону мындай татыктуу шайлап ала алабызбы? Жылдыз, азыр сиз суроо берип атып, бир кызык фразаны айттыңыз да, өзүңүз байкадыңызбы, байкаган жоксузбу? 17-жылы парламентке дагы шайлоо болот дедиңиз. Бул ката сөзүңүзбү, же сиз шеги жок эле айтып атасызбы? Жок, ката эмес эле. Эгер шеги жок айтып атсаңыз, сиз кайдан билесиз 17-жылы парламентке да шайлоо болот? Парламентке да шайлоо болот деп сизге окшогон мыкты изилдегендер айтып атат. Анда бул мен үчүн жаңы информация, мүмкүн жагымдуу информациядыр. Бирок эми мындай да, биз баягы биз шайланып аткан кишинин, мисалы президент болобу, депутат болобу, биз ошонун гана сапатын көп айтабыз да. Мына сиз да айттыңыз азыр, патриотчул, бир аял, билим деп. Абдан туура. Бирок туура, сиз биздин өзүңөрдүн акыбалыңарды түшүндүрөчү деп атасыз, туура? Биз эл, жөнөкөй карапайым эл. Ошондой акча бербеген, той бербеген, жылкы сойбогон, мындай светти коюп бербеген, көчөсүнө шагыл төкпөгөн, ушундай адамды, ушундай депутатты же президентти шайлаганга даярбызбы?
бардыгыбыз болбосок дагы жана сиз айткан чыңалуудан чыккан башка ошол башка жолду көрүп тургандар даяр. Бар. Бирок ошолор азчылыкпы же көпчүлүкпү? Балким азбыз. Менин жообум сиздин суроого ушул. Ошондой катмар түшүнгөн көпчүлүк болмоюнча эч качан жакшы киши шайлана албайт. Жакшы парламент болбойт. Маселе шайланып аткан кишиде эмес. Маселе шайлап аткан адамдарда. Өткөн шайлоону көрдүңүз, парламенттик шайлоону. Мына баары айтып атпайбы? Мен эки эле фактын айтайынчы. Мен бир депутатты билем бүгүнкү күндө. Ал очойгон акчасын берди, бир партиянын капчыгына. Анан айтты, ага округ бөлүп беришти. Мисалы, өзү жашабаган жерден округ беришти. Ал айтты, мен аяктан кантип шайланам? Жок, ошол округ бош болуп атат деди. Ал эмне кылды? Ал ошол аяктан бир аттуу баштуу мурун депутат болуп жүргөн бирөөнү тапты да аны да сатып алды. Ал ошол шайланган округуна бир басып барган жок. Бирок тиги кишиси, ошол жакта турган кишиси ошол партияга үгүттөп, ошол партияга керектүү добушту тандап берди. Эми система боюнча система. Туура. Мен каршы эмесмин. Экинчи мисал. Азыр бир дагы бир депутатты билем, ал барган жерде айтып жүрөт. Мен бир тыйын бербей эле, менин партиямды эл сыйлап эле, анан кийин добуш берип анан мен өтүп келдим деп мактанат. А мен билем, ал кишини ошол партия тандаган, бирок ошол эле атка минелерден, бизнесмендерди кыйнап туруп, ал депутат өзү да билбей калды канча акча сарпталганын. Ал болсо жөн эле жолугушууларда жүрүптүр, бирок анын артындагы кишилер элге канча тыйын бергенин, канча добушту сатып алганын, канча той өткөзгөнүн, канча жылкы союлганын, канча концерт койгонун ал билбей да калды. Мен мунун үчүн айтып атам ушул эки мисалды. Эл ойлонуш керек да. Эл түшүнүш керек. Мына эмне үчүн бүгүнкү парламентте үн каткан, үн чыгарган, өзүнүн оюн билишкен депутаттар аз. Жок эсе десек болот, туурабы? Себеби баарынын капчыгы бар. Баарынын калбыры бар. Бизнеси бар. Бир жеринде калбыры бар. Алар билет. Азимбек Бекназаров былтыры мурдагы жылы аябай жакшы сөз айткан. Кантип сүйлөйт деди, тескери сүйлөсөң эле, тияктан бияктан эметип эле бизнесин касып тигинтип кирсе бирөө таза болбой атпайбы дейт. Түшүнүп атасызбы? Ошон үчүн биздики мындай илимий тил менен айтканда бул олигархиялык парламент. Жалаң капчыктыктар келди. Акчалуулар келди. Да, мүмкүн барлык парламенттер башында ушундай болгондур башка мамлекеттерде деле. Ошон үчүн биз түшүнүшүбүз керек. Эл өзү түшүнүшүбүз керек. Биз өзүбүз шайлап коюп, анан айтабыз, ой, баланчаны шайладык эле, ал эмне унчукпайт дейт. Себеби ал унчукпайт, дагы 4 жыл унчукпайт. Себеби ал коркот. Себеби анын бизнеси бар. Анча-мынча бардык акчасы дебейли, анча-мынча бизнеси мүмкүн мындай туура эмес жол менен түзүлүп калгандыр. Кичине касса бирдемелер чаба берет, ушул сыяктуу да. Ошон үчүн баягы бул система жакында бүтпөйт. Себеби эмне? Себеби акча берип аткандар менен акча алып аткандардын максаты менен пикири бир болуп атпайбы? Мындайда ууруга тапшырып атабыз. Жок, биз ошондо ууру дагы, уурдалган адам дагы удовольствие алып атпайбы? Мындайча айтканда, рахаттанып атпайбы? Экөө тең ыраазы. Себеби мен добушумду бердим. Мага алар дагы бирдеме берди. Ал да ыраазы, мен да ыраазымын. Анан кантип ошондой системаны өзгөртсө болот? Баягы үмүт бар, рыноктук механизм бар. Спрос анан предложение деп коет. Спрос менен предложение төп келсе, аны эч ким узалбайт. Үмүт бар. Философиялык ой жүгүртө бербей, кээ бир учурда мамлекеттик иште мындай бир балта чапкандай бүтүрүш керек да. Туура, үмүт бар. Үмүт бар себеби көзгө көрүнбөгөн мындай ачык билинбеген процесстер жүрүп атат. Кыргыз коомчулуктун арасында, ичинде, ар бирибиздин аң сезимибизде жаңы балдар өсүп келатат. Алар чет өлкөнү көрүп атат, Фейсбукту окуп атышат, Марал радиосун угуп атат, Азаттыкты угуп атат, баары бир биз кандайдыр бир мына түркмен, тажик,
Казакстанга салыштырмалуу биз мындай бир эркин мамлекетте жашап атабыз. Демократия. Демократия. Туура гезиттер окуп атат, кээде ушактарды окуп атабыз, ушактарга ишенип атабыз, кайра ишенбей калып атат. Бирок ушунун баары эле күнүмдүк турмуштун баары эле баары Табигый процесс жүрүп атат. өзүнүн аң сезимин өзгөрткөнгө кандайдыр бир кадам ташталып атат бүгүнкү күндө. Мүмкүн ал качан билбейм, бирок үмүт бар, өзгөрүү сөзсүз болот. Бирок эң негизгиси биздин саясатчылар дагы, биз дагы, сиздер дагы маалымат каражаттар элди алдабаш керек. Кандай мен эмнени айткым келип атат. Мына биз шайлансак эле жыргатабыз. Биз келсек тим эле сонун болот. Же конституцияны өзгөртсөк эле жакшы болот. Же тескерисинче өзгөртпөсөк сонун болот дегендерге мен мисалы ишенбейм. Мен окумуштуу катары түшүнөм. Бизге узак жолго түшүп алдык биз. Өтө узак жол. Мүмкүн биздин муун ошол узак жолдун бир мындайча айтканда бир кесиминде эле биз бир окат кылып атабыз, бир кесимде эле тырпырап атабыз. Биз ошонун баягы жертвасы болуп деле кете беришибиз мүмкүн. Бирок биз ушул жолдон тайбашыбыз керек. Акыры биз жакшы доорго жетебиз, жакшы заманга жетебиз. Жакшылардын жакшы заманды жакын арада күткөндөр үчүн максатына суу сепкендей эле айттыңыз, Алмаз байке. Ал чынында ошондой, ошон үчүн мындай чындыкты айтыш керек. Себеби чындыкты айтпасак, анан биз мына 27-чи өкмөттү көрүп атабыз, 27-чи өкмөт менин эле 30 жаштан мына 50ден ашып калдык. Ар бир премьер эле айтып келатат жыргайбыз деп. Ар бир президент айтып келатат. Оңолобуз. Бирок чындыкты айтышыбыз керек да. Туугандар, биз узак жолдобуз. Бул жолдун башталышы гана. Мындан да кыйын убакыттар болушу мүмкүн. Бирок биз ошого даяр бололу. Эл үчүн, улут үчүн, Кыргызстан үчүн башка мындай мүмкүнчүлүк тарых кыргыздарга өзүнүн эгемендүү мамлекет түзүүгө мүмкүнчүлүк бербейт. Саясий эрк керек муну моюнга алыш үчүн. Саясий эрк керек, анан убакыт керек. Анан мындай бир мамлекеттик мындай нормалдуу бир башкаруу болуш керек. Туура. Бара анан ишеним пайда болот да. Эми сиз жеңемди дагы ат башыдан эле алып алгансыз. Албетте, өзүмдүн классташым да. Алмаз байке, акыркы кезде аябай сүйүнгөн, балаңыз чет жерде окуйт экен кызыбыз. Ал жерден көө баланы да ошол тараптан алып келип берди сизге. Сүйүнгөн бир акыркы кезде сүйүнгөн окуяңыз барбы? Же мен баштап койдум үй бүлөнү айтып. Жок, ал үй бүлө менен байланыштуу, балдар менен, неберелер менен ар бир секундасы бул өзүнчө рахатта. Түшүнгөн кишиге, баалаган кишиге бул баягы неберелерин чуркап турса, мына биз июнда эле Америкага барып келдим. 2 жылдан бери көрө элек неберелеримди көрдүм, алар менен ойнодум. Бир күн кечке топ ойнодук, футбол ойнодук, англисче сүйлөштүк. Мен чала түшүнөм, алар менин англискийимди түшүнбөйт. Сүрөттөрдү чыгардык, Facebook'a installate еттим. Мына мурда күн эле Skype менен сүйлөп атып, анан кийин Америкадагы неберем айтып атпаймынбы? Сен атаң менен энеңди тартчы деп айтсам, мамасы которуп берип атат англисченен. Ал олтура калып туруп, жана мындай маркер менен бир немеси бар экен, ошону тартып туруп, анан кийин кызым айтып атат, сен атаңдын ачкиси бар да, сен шак ачкисин тарта коюп, анан ата, эне деп жазып, анан кийин бизге көрсөтүп атпайбы. Мына рахат деген ушу да. Саясат дейбиз, көрөкат дейбиз, акча дейбиз. Адамдын мындай маңызы, мааниси, турмуштун маанисири ушундай бир кичинекей бир нерселерде болуш керек деп ойлойм да кээде. Өмүрдүн жөнөтпөгөндүгүндө, Да, ушундай кичинекей нерселерден рахат алганды үйрөнүш керек. Жакын арадагы жакшы интервьюларыңызды карап, башкача көз караштагы баары бир билимдин кишиси, илимдин кишиси деп бүгүн чакырдым эле. Ичиңиздеги болгон жан дүйнөңүздү төгүп берип, 1 саат кандай өткөнүн да билбей калдык. Сизге мен чоң ыраазычылык билдирем. Андан кийин дайыма кызматташып жүрөлүк. Урматтуу замандаштар, ушун менен биздин уктуруубуз соңуна чыкты. Бүгүн биздин уктурууга философия илимдеринин кандидаты, коомдук ишмер профессор Алмаз Акматалиев катышты. Саламатта болуңуздар, кайрадан жолугушканча.